Бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге 70 миң адам болот экенин кабарлап берди. Ошол 70 миң адам бейишке эсепсиз дагы, азапсыз дагы түзмө-түз киришет экен. Жана кандай сыпаттуу адамдар экенин айтып берди. Ушул сыпаттарын окусак, толугу менен таухидти иш жүзүнө ашырган адамдар. Ла иляха иллаллах менен жашаган адамдар. Толугу менен ширктен алыс болгон адамдар. Таухидти толук иш жүзүнө ашыруу деген нерсе мына ушулда. Ошон үчүн алымдар ушул хадиске негизделип айтышат. Ким таухидти ла иляха иллаллахты толугу менен иш жүзүнө ашырса, алар бейишке түзмө-түз эсепсиз азапсыз киришет дейт. Эми таухидти толугу менен иш жүзүнө ашыруу биринчиден таухидти үйрөнүү менен болот. Таухидти билбесе кантип адам иш жүзүнө ашырат? Таухидти үйрөнөт. Таухидтин негизинде адам амал кылат. Ошого башкаларды чакырат. Ошол жолдо сабырдуу болот. Ширктен алыс болот. Ширкти үйрөнөт, ширктен башкаларды кайтарат. Жана таухидтин толуктугу болгон Аллахка итаат кылуу, башка важибаттар, парз болгон нерселерди аткарат. Ошолордо бекем болот. Анткени парз нерселерди аткарбай коюу дагы таухидти кемитет, ыйманды кемитет күнөөлөр. Ошо таухидти да азайтат. Ошондой эле таухидти азайта турган ошол күнөөлөрдөн алыс болот. Күнөөлөрдүн башында дагы ширк жана бидат, ошол бидаттардан да алыс болушат да. Яны бидаттар дагы булар ширкке алып бара турган эшик.